Так. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, сиздер кимиңиздер сүйлөйсүздөр? Үчөөңүздөр сүйлөйсүңөрбү? Я. Жо, өзүңөрдүн биринчи пикириңерди айтышыңар керек. Бизде үчөөбүз үч башка кызматтамызда. Аха. Кадр бөлүмүнүн, Аха. бул тарап тергөө кызматы. Анда тергөөдөн баштайлы, макулбу? А сиз укук камсыздоо? Кайсы тергөөдөн эле? Иә. Укук. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, сот отурумунун катышуучулары. Бүгүнкү сот отурумунун болуп аткан сын пикир, ой билерин баарын, сөздөрүн баарын уктук. Мен көпкө созбойюн. Азыркы учурда биз кабыл алынган 120 жана 267 берене менен иштеп келатабыз, себеби дегенде ар бир мыйзам кабыл алып атканда бул жөн кабыл албайт. Мыйзам кабыл алып аткан өзүнүн эреже процедуралары бар. Жогорку кеңештен биринчи отурум, экинчи отурумдан кабыл алынат. Анан кийин кылмыш жазык процессуалдык кодекстин кабыл алып аткан мыйзамдар бул жарандын именно атайын статус берилген жарандарга ушундай мыйзам долбоорлор кабыл алынат. Ал эми конституция кабыл алынган беренелер бул жалпы жарандарга. Биз ошону унутпашыбыз керек, белгилеп кетишибиз керек. Себебинде кылмыш жазык процессуалдык кодекстен жарандардын атайын берилген статустары болот. Шектүү, айыпкер, күбө катары. Ошол себептен бул кайрылуучулардын кайрылгандары менен негиз деп ойлойм. Себеби дегенде кылмыш иштин алкагында кызматтан чететүүлөр чаралары колдонулат. Ошол себептен алардын кылмыш иштен чететпегенде ошол кылмыш иштин алкагында кандайдыр бир тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн. Ошон үчүн бул мыйзамдар жөн эле кабыл алынбаса керек деп ойлойм мен. Если суроолор болсо, мен жооп берүүгө даярмын. Суроо жок. Нурсултан. Кадрга. Так, сиздерде суроо барбы? Толмончу сурооңуздар жок. Отуруңуз анда. Укук бөлмөсүнөн келиңиз.